Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге Башбулактын центринен, светофордун жанынан, мындай чоң трассанын боюнан сатыла турган 22 сотых участок жөнүндө маалымат бергени видео съемка кылган атайын келип калдым. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Мен турган жер Ош Алай трассасы. Маады тарапта жайгашкан Башбулактын центринде турам. Мына Башбулактын светофорун билесиздер. Бул жакта Башбулак соода борбору, артында айыл өкмөт бар. Могул жактарга дагы форелдер ачылып кеткен. Мына форель. Клиенттер ошончо, көрдүңүздөрбү? Демек, сиздер дагы сатыла турган участоктарды алып, Башбулак форель деп ачып койсоңуздар болот. Же центр форель деп ачып койсоңуздар өтө сонун болот, Кудай буйрса. Граница мына Коштан Пескалов соборунан башталат дагы. Мындай келип туруп, мына зданиянын бүтүшүнө чейин болуп калат. 22 сотых ушул сиздер көрүп жаткан участок сатка чыгып атат. Эми үйү бар, кошумча курулуштары бар. Эми аларды деле көргөзөм, бирок бул жерде основной жер бааланат. Жакшылап эске алыңыздар. Мына шаар жактан келгенде Башбулактын светофору, достор. Ориентир. Көрдүңүздөрбү? Ал жердагы сонун форель болуп ачылып иштеп атат адамдар. Жүрүңүздөр, бисмилла деп туруп, сиздерге көргөзүп берейин. Сатыла турган жерде. Азыр мына кичинекей калитка менен кирип атам. Негизги вход өзү нар жактан. 22 сотых, элестетиңиздер. Өтө чоң да. Кызыл китеби бар. Сразу закон түрүндө өткөрүп берет. Под бизнес. Центр форель. Же болбосо Башбулак форель деп ачып койсоңуздар, охо, үзүрүн көрөсүздөр. Бир бурчуна самомойка ачып койсоңуздар, охо, акчанын түбүндө эле каласыздар да, туугандар. Көрдүңүздөрбү? Негизги мына мен жана айткан варата ушул өзүчө. Ушул жактан кирип келе бересиздер. Ал жерде 2 этаж зданиясы, баягы көргөздүм го. Экинчи этажы аптека, ылдый тарабында бир нерсе экен эле, парикмахерский сыяктуу. Аренда берип койсоңуздар болот. Мына жакта 20га 12 болгон чоң 7 бөлмөдөн турган үйү бар, өздөрү жашайт азыркы учурда. Кызыгы бул жак, туугандар, жүрүңүздөр. Кызыгы бул жак. Мына, караңыздар. Көрдүңүздөрбү? Өтө сонун болуп турат, мына кызыл варатаны ачып кирип келе бересиздер. Бул жак ошо 20га 12 болгон чоң 7 бөлмөдөн турган үйү. Жилой, адамдар өздөрү ээлери жашайт кадимкидей эле. Ал жагынан сиздер кыжылат болбоңуздар, келип жашоону улантып бактылуу боласыздар. Же болбосо бизнестин түр-түрүн ачып иштетесиздер деген ойдомун. Ооба, достор, 22 сотых. Вообще сонун. Көрүңүздөрбү? Азыркы учурда мындай көчөттөрдүн түр-түрлөрү эгилген. Ажатканда мына жак 2 септик кудуктары бар. Бул ошо мен жана айткан үйү. Азыр ээсинин суранычы боюнча үйдүн ичин көргөзбөй эле коеюн атам. Андыктан эске алып коюңуздар, досторум. Мына жакта деле варатасы бар экен. Ушул жактан деле мындай кирсеңиздер болот үйгө. Жакшы. Угловой да, биягы көчө и нар жагы центральный көчө. Угловой. Граница тал турат го мында, чоң болуп, ошол жерге чейин граница. Ошол жерге чейин сиздерге тиешелүү участок болуп эсептелип калат. Лайктан басып койсоңуздар болот. Тууган урук дос-жарларга жиберип койсоңуздар деле болот. Алар дагы кирип көрүшсүн. Под бизнес участок издеп жүргөндөр, бизнесмен эже акелерим, каякта жүрөсүздөр? Сиздерге сонун участок табып койдум. Под бизнес 22 сотых. Өтө кенен. Так, жакшы. Өтө сонун экен. Мына көрдүңүздөрбү? Бул жак ошо негизги варата өзү. Мына мен жана айткан 2 этаж здания, бул жак үй болуп атат. Эми баасын айтайын, туугандар, чөнтөккө карап иш кыла турган заман. Бизнесмен эже аке, тууган уруктарыңыздар болсо, бизнесмен, ошолорго жиберип коюңуздар, мына жерди алып койсунбу деп. Баасы $300,000 кеми бар, түшүрүп берет. Барыңыздарга ийгилик, ээсинин номерин жаздым, өзү менен сүйлөшүп алыңыздар. Нар жакка чейин кен жерчи.